Мен угуп могу чабыр-чубырмор болчу, арка өзгө жеткирип кайра келатсам уже көчкү басып калыптыр да жолдучу. Анан эле койдоп анан арып эле чөп чогултканга кириштик да. Өзүңүз 14-нде келдим дедиңизби? 14 майда. Биздики да кичине 16-15 күн болуп калды да. Адаптация алып кичине малыбыз же болбосо боолор жаш келбедиби? 1-2 эле күн болгондо 70-80ден кетип калды булардыкы. Мына эми бүгүнкү күндө көчөгүндө ошо МЧСтер өттү эле бул жерден. Баарын кабарын алып барып, мына чөп чарынды алып келатат дейт. Бул да жакшы кабар да. Өзү зам министр МЧСтин өзүлөрү кабар алып жүргөнү бул алыскы жайыттарга эмне деген жерге чейин келип атканда. Биз деле мына кубанып турабыз. Кудай буйрса эл журтка чоң эле жардам болот да. 1-2 мал болсо да ошону менен оокат кылып аткандан кийин. Siz Дансака токмаса барасызбы? Дансака? Бески чөпкені. Бияққа. Мына ысып кишилер чечет чөп. Тоют маселеси боюнча кече биз Мурдан келген болсок, өзү менен кошо 5 оор техника алып келгенбиз. Кече дагы 5 оор техника коштук. Ал жак бул жагы өзгөчө кырдаалар министри тарабынан 12 жалпы техника тартылды. Анын ичинде 10 оор техника, ошол самосвалдар, атайын техникалар, инженерлик. Алар иштеп атышат жерлерде. Кече жалпы 5 машина менен 1000 түп чөп ошол бул жагы Еңчек, бул жагы Сарычылга чейин жеткизилди биз тараптан. Андан башка жарандар тарабынан дагы кичинерээк машина менен ташып атышат. Бүгүнкү күндө Сарыжаз жайлоосунун 40-километрине чейин Еңчек айылынан 5 километрге чейин жол ачык.